Кочкор өрөөнүн бокстун мекенине айланткан Махам Ахмедов деген ысым бар. Кыргыз боксунун өнүгүшүнө чоң салымын кошуп, 40 жылдан ашык тренерлик милдетин алып, улан жигиттерибизди спортту сүйүүгө үйрөтүп, жол көрсөтүп, шарттын бар жогуна, ысык суугуна карабастан кыргыз элин дүйнөгө таанытып, желегибизди желбиретип келген чыгаан агаларыбыздын арасынан эң көрүнүктүүлөрү болгон маркум Нурлан Абдыкалыков жана Кеңешбек Дүйшеевтерди убагында шакирт кылып, бокска тарбиялап өстүргөн дал ошол Махам Ахмедов агайыбыз болгон. Балдарды тандабайсың. Балдар өзөр келген баланы сен кетирбеген аракетин кылсың керек. Ошолорду ал баланан эмне кийин чыгарын биз билбейбиз да. Кээкилери эрте ачылып келет. Кээки балдар болот, кийинирээк ачылып келет. Но целеустремленный, трудолюбивый балдарды биз алып калган аракетин кылабыз да. Анткени ал бала канча тренировканы кое берсе ошончо бул мектептеги математикада эле да. Бир уравненияны чыгарып келатып, тренировка келбей калса, значит, левый боковойду, же прямойду билбей калышы мүмкүн да. Тренировка кое берди, билбей калат да. Анан 30 бала тренироваться этсе, сен бир бала үчүн кайтадан аласың. жылы 19 февралда Кочкордо туулуп өскөн. Бокс сүйүүчү катары Кыргызстандын жана Иракка чыгыш аскер аймагынын чемпиону. СССРдин куралдуу күчтөрүнүн биринчилигинин байге ээси. 1977 жылдан бери расмий түрдө машыктыруучулук менен алектенип келет. Негизи машыктыруучулук менен 1968 жылы орто мектепти аяктагандан кийин эле балдарды чогултуп бекер машыктырып баштаган. Только баягы эркек трехканатный жаңы мушектөрдү илдик бар. Только ичине ичи суугураак, конечно. Светтерди коюлду, светтерди бар. Эркектер дагы, э? Я. Бул эркек трехканатный дейт да. Эркек. Өзүңүз кыласыз? Я. Өзүңүз кыласыз? Өзүм жазаганмын ба. Агай өзүнүн алгачкы машыктырууларын мына так ушул касиеттүү залдан баштаган. Өз кесибин сүйгөндүктөнбү, же Кудай тарабынан берилген касиетпи? Айтор, кандай гана күн болбосун, азыркы күндө дагы улам балдарыбызды дагы деле машыктырып келет. Монун баарын ремонттордун баарын өзү жасаганбыз, карачы. Дагы эле шифрлери сынып, тине суу агып калган. Уже кайра пухнет, кайра бизден. Айнектер сынат. Жа балда талкалайбы, жа көчкөндө талкалайбы. Сонда ичине кирип кетип. Карайсың, мойтуп панеллардан тособуз. Ну, свежий, хороший, залчу. Тренироваться можно же. Тем более, главное, бизге тоо жакында. Тоо керек да бизге, тоо. Бокс чагып, ошо бокстан келгенде эле агайыбыз Махам агай тандап алып, бокска жарайт экенсиң деп, анан ошол ойдон эле бокска катышып калдык. Агайыбыздын эмгеги аябай зор. Анан мен 3 жылдан кийин уже мастер спорт болдум. Ударды ты должен идти и вкладывать свою душу. Телон кое бериш керек, колду эле эмес. Любой удар. А то у нас как получается? Ударил, а удара нет, качества жоқ. Анан үчүн одноклассникибиз, анан бирге бокс заниматься этели деп, анан 4-5 бала чогулуп алып, өзүчө тренер жок эле заниматься эттик. Спортту жан дүйнөсү менен сүйгөндүктөнбү? Айтор өз алдынча машыгып, бир канча мелдештерге барып, жеңүүчү да аталышкан. Нарынга барып жүрдүк, аякта тренер бар эле, Ем Николай Петрович деген бир кореец. Ал балдарын тренировать этчи. Штатный тренер.
Барып ошолорду утуп алдык биз. Анан ошентип кирип Тренер жок эле. тренер жок эле барып ошо балдар өз акчабыз менен барып эле согушуп туугандардын үйүнө барып жатып эле ошолорду утуп алып кетчү элек. Анан ошол эм Николай Петрович деген таң кала берчү. Кандай без тренера ушундай буярман бокс жакшы көргөн балдарсыңар деп ыраазы боло берчү бизге. Чириктүү балдар, одной левой, вольный бой. Курсакка, башка, экиштүү, аркалар, бияка. Пожалуйста, макулу. Алдым мен неметер. Приготовились. Пожалуйста. 1968 жылдары окууну аяктап, башка курдаштары менен катар чоң окуу жайга тапшырууну көздөп, медицина институтка өтпөй калат дагы Караколдогу 3 айлык кооперативдик училищесине өтүп, эң алгачкы машыктыруучусу Мелис Маралбаевден сабак ала баштаган. Көп өтпөй өзүнүн милдети катарында армияга жөнөдү. Махам сен бакча өлмөсүң деп айтчык деп аны чыгарып койду. Анан ошо менен ошондо бокстун алек болдум. Bir 10 gün trенировка кылып алып, анан кийин Благовещенск деген шаарга барып, чемпионат армияны утуп алдым. Анан кийин ошондо аябай даярданып, Дальневосточный военный округду утуп алдым. Анан утуп алгандан кийин бир Занудин деген генерал-лейтенант бар эле. Герой Советского Союза, кайсы Чехословакиядан герой болуптур. Анан ошого жаап калганбы, давай отпуск домой. Деп анан отпускка келдим бир жолу. Анан кайра бүткөндөн кайра бардым. Барбадан кийин ошондо среди молодежи первенство России болуп калды Владивостокто. Анан биринчи орун алдым ошондон. Андан кийин кайра отпускка жиберди. Анан отпускка келсем, менде ата жок да, байкы да жок. Апам ишенбей ыйлап жиберген армияга. Кайра экинчи жолу келсем, ишенбей Бешебаев деген военком бар эле. Военкомго барып, менин балам армиядагы же армиядан качып жүрөбү, кандай Дальневостоктон бери келип атат. Анан Бешебаев деген көрсөтүп апама, бул балаңыз жакшы, рахмат. Ушундай биздин намысыбызды коргоп жүрөт ошондо. Деп анан кийин дагы өзү 7 күн кошуп берген. Он думает, бул удар мягкий экен, легкий экен, можно его не бояться, кете берсе болот дейт, понимаешь? Ошон үчүн ар бир ударга келгенде надо вот тым вкладывать. Понимаешь? Анан десең анан у него есть жесткий удар, буга жакын баргандан коркот. И ошон үчүн они будут от тебя убегать. Ошон үчүн сенин противниктериң сенден көп качпай идут на таран. Понял? Потому что сен ударынан коркпойт да, понимаешь? Вот здесь надо вкладывать тело, ар бир ударга тело. Смотри, вкладывай, вкладывай, на, вкладывай, 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 молоко, вот так. Görün sen özün at katı tutmayısın. Sen aldın otururdun. Tut. Есть низкая стойка, вот ылдыйрак деп. Эркелер высокий стойкамен турсат. Некоторые колду чистап коюп жүрүшөт деп. Аңдышып, эркелер ошо глухой защита турат жүрүшөт. Кому кимге кандай выгодный да. Некоторые боксерлор глухой стойка турат, кете берет. И начинает там работать. А некоторые колду чистап алып, на нас как на прыгать играет. Понимаешь? Анын колун течиштаген, анын колун өтөрөт да. Мешает этим. Ошондой, анан левосторонний стойка бар, иншалла. Правосторонний бар. Боксер азыркы правила боюнча надо очки набирать. Азыркы мурун эгер союз кезинде бут менен жакшы красиво жүрсөм, стойкаң жакшы болсо очко берчү. Азыр ал карабайт. Только надо тийиш керек. Точно тийген удар очко. Ошо менен отурат. Ошон үчүн бул бокс тили өзү профессиональный бокска жакындап баратат. Ошон үчүн мен азыр айтып атпаймынбы? Надо удар жасаганда туулоо менен уруш керек. Бүт бар жөнү. Опа. Опа, мына. Оп. Ошо колун анткени ургандан кийин могу жерин тийиш керек да. Могу жерин тийиш керек. Ошо тийиш керек да. Ошондо тиштасың да онда открытый болуп калат. А кээделер деп урганда ошо колун да сындырып алышы мүмкүн. Ошон үчүн жана бинтовать этип атканда ошо кол сынып кетпесин деп. А судьялар тиякта отурганда бешөө отурат, карап турат да. Удар кандай дейт. Если мындайраак деген болсо санабай коюш мүмкүн. А кээки судьялар деп айтып атпайбы, ачып уруп атасың деп. Токто жарабайт удар. Обучение удара.